Бүгүнкү күндө азгыруучу нерселер аябай көп. Негизи жашообуздан кантип ошолорду жеңүүгө болот? Демек азырыктарды кантип жеңүүгө болот, Теңир өзүнүн сөзүндө айткан, азырыктар келбей койбойт дейт. Ошол эле учурда мен бир аяттар окуп берейин. Кантип жеңүүгө болот? Римдерде 8-бөлүмдө мындай жерлери бар. 8-бөлүм 12-аяттардан окуп берейин. Ошондуктан бир туугандар, күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча жашагыдай, күнөөкөр табиятыбызга карыздар эмеспиз. Анткени күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча жашасаңар, анда өлөсүңөр. Ал эми күнөөкөр табияттын иштерин рухтун жардамы менен өлтүрсөңөр, анда тирүү болосуңар. Анткени Кудайдын рухунун жетеги менен жүргөндөрдүн баары Кудайдын балдары. Демек азырыктар келбей койбойт, сырттан келет, ичибиздеги биздин күнөөкөр табиятыбыз жашап жатат. Бирок бизде жаңы адам бар. Ким Иса Машиякка ишенсе, ал жаңы адам дейт. Анда рухтун күчү бар, ыйык рух берилген. Демек бият айтылат, эгерде күнөөкөр табияттын иштерин рухтун жардамы менен өлтүрсөңөр, анда тирүү болосуңар. Муну кантип түшүнсөк болот эми жашообузда? Ар бир ишенген адам ыйык рухтун күчүнө ээ. Рух келет, ал рух ошол адамга күнөөнү жеңгенге жардам берет. Мисалы үчүн бир адам наркоман болчу экен. Ал наркоман болуп, бирок кийин Исага ишенип калып, ошол наркомандыгын таштап, күнөөсүнөн арылып, ал нерсени андан ары колдонбой калат. Бирок бир күн ал жолдо кетип баратып, ага азырык келет. Баягы ойлор келе баштайт да. Ан кетип барса, бир машина турган экен, машинанын терезеси ачык экен. Ичин караса, ичинде кошелек бар экен. Кошелекте акчалар бар экен. Ал эмне үчүн ойлойт биринчи эле? Акчаны алсам, баягы наркотик сатып алсам дегендейчи. Ал ойлонуп дагы барып туруп, карап туруп, ойлойт, жок, мен Исага таандыкмын. Иса мени куткарган. Мен аны кылбайм деп чечим чыгарганда, баягы каалоосунун баары өлүп калды дейт. Эч кандай каалоо жоголуп кетти дейт. Каалоосунун баягы күчтүү каалоолор жоголуп кетти, тарап кетти буу сыяктуу. Демек ал рухтун жардамы менен, Иса Машиякка ишеними менен Иса үчүн ошол күнү кылбайм деген чечим чыгарды. Ошол күчтүү каалоосу тарап кетти да. Демек биз азырыктарды ошентип жеңсек болот, азырыктар келбей койбойт. Бир адам айткан экен, биздин башыбыздан көптөгөн чымчыктар уча берет, бирок эч качан башыма уя салдырбайм деп. Демек ал рухтун жардамы менен жок, Исага бул жакпайт. Мен аны кылбашым керек деген чечим өтө маанилүү да.